Эмнеге барып атасың? Эмеге Турцияга? Мухаммад менен. Ага, кан тапшырып жеп болгону бар. Бир тыганы кан тапшырып жеп болгону баратасың го? Назиме өзү билбейби, донор болгонун бараткан. Азыр эмне деп ойлоп атат, эмне деп айткан Ошо суперменсиң, сен барып куткарасың деп. Ошентип айтат. Ал кан берем деп эле кетип атат да ошо. Бул үй бүлөдө 3 жашар кыз сөөк чучугун алмаштырууга муктаж болуп, ал эми 3 жашар кызга 8 жаштагы эжеси донор болуу үчүн жакын күндөрү учуп барат. Эки неберем тең бооруга басып эсман келишsin. Бул жерге келгенибизге, Туркияга келгенибизге 1 айдан ашты өзү. Операция кайсы күнү болуп белгиленген жокпу? 4-күндөр деди. 4-күн? Ушул 4-күнбү? Сен атың ким? Назми. Назми? Файзанын кимиси болосуң? Эжеси болом. Эжеси болуп, эмне келдиң бияка? Кан тапшырганы. Файзага кан бересиңби? Файзаны сагындыңбы? Ооба. Качандан бери көрө элексиң? 3 айдан бери. 3 айдан бери? Файза жакында жакшы болуп чыкса, анан көрөсүң, а? Да, окуйчу. Буга чейин Сокол медианын жамааты шаардын көчөлөрүнүн биринде жашылча саткан 92 жаштагы Идая апаны тартып сбор ачкан болчубуз, бирок ал видеону өчүрүүгө туура келди. Анткени Идая апанын жакындары бизге чалып, бизге эч кандай жардамдын кереги жок дегендиктен видеону өчүргөнбүз. Сокол медианын жамаатына дагы бир үй бүлө жардамга муктаж болгондуктан кайрылган. Бул үй бүлөдө 3 жашар кыз сөөк чучугун алмаштырууга муктаж болуп, азыркы учурда Түркия мамлекетинде дарыланууда. Ал эми 3 жашар кызга 8 жаштагы эжеси донор болуу үчүн жакын күндөрү учуп барат. Сиздердин берген аманатыңыздарды дал ушул үй бүлөгө тапшыруу үчүн келдик. Кененирээк маалыматты алдыңкы мүнөттөрдө көрө аласыздар. Рахимжан апа, өзүңүз тууралуу, үй бүлөңүз тууралуу айтып өтсөңүз, кайсыл жердин тургундары болосуздар? Биз Ошо классын Өзгөн районунун Шорбашат айылынын тургуну болобуз. Ошол экинчи баламдын кызы кокустан эле ооруп калып, ошону биринчи районго алып бардык, андан областка апарып ошол жерден ушу аккан деп диагноз коюшту. Андан Бишкекке алып келдик. Ушу 5 жолу химия алды. Чачтары түшүп, кирпектери түшүп, андан эми кичине өзүгө келгенде анан Түркияга жөнөттү. Небереңиз канча жашта? Неберем 3,5 жашта. Ошол эгер азыр малыда пересетка кылбаса, кийинки кайталанып калса, химия көтөрө албай калат дейт. Ошон үчүн Түркияга жөнөттү. Ошого каражатыбыз азыраак болуп, азыр жарымы топтолуп калды. Аллага шүгүр, ушу эл журттарга рахмат, Алла ыраазы болсун. Топтолуп, ошо Түркияда азыр эми донор өзүбүздөн чыгып, мынау 2-класста окуган кызымдын эжеси Назми. Пересеткага кетип атат. Эми Алладан ошо шифа беришин сураймын. Ошо эртең түнү саат 3-тө регистрация болот. Таңамалкы 5-те учат. Ошо бизге жардам кылган эли журтка рахмат. Эсме? Келе бер. Сенин сагындыңбы? Эртең кетип аткан турбайсыңбы? Телефон менен сүйлөшүп атасыңарбы? Эмне барып атасың? Ким менен кетип атасың азыр Турцияга? Канабам менен. Канабам менен. Сенин телефон менен сүйлөшкөндөн эмне деп беркелетесиң сен? Козу деп беркеледим. Козу деп беркелетем. Качан кетти эле? Бир ай. 8 ай болду. 8 ай болду. Сагындыңбы аябай? Эртең барып бошоп турбайсыңарбы? Эмнеге барып атасың? Эмеге Турцияга? Мухаммад менен. Ага, кан тапшырып жеп болгону бар.
Бир тууганга кантип шерп болгонун баратасыңбы? Жанында отурбайсыңбы? Колдо көрбөсөп, Азамат. Сен ойнап турасыңбы? Мен чоңоп менен сүйлөшүп алайын, Апа? Кирип турасың? Чын айтып атам. Чын эле кирип турасыңбы? Карабай. Назиме өзү билбейби, донор болгонун айткан. Азыр эмне деп ойлоп атат, эмне деп айткан сарага? Эми ошо суперменсиң сен барып куткарасың деп. Ошентип айтат. Эми ал кан берем деп эле кетип атат да ошо. Анысы. Назиме донор болгонго канча пайыз бири-бирине төпкөлүшүп атат азыр? 67% төпкөлүп атат. Ошон үчүн ошо сәл таталыраак болот экен. Эми үмүтүбүз Алладан. Эми ошого дагы акчасы кичине көбөйдү да. Эми пересетка татал болот деген үчүнчү. Кудай кааласа үмүтүбүз Алладан, эми жакшы болуп келет деген үмүттөр бар. Ошо бизге жардам берген баардык тууган урук, эли журтубузга чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Рахимжан апа, биз буга чейин Идаят деген апаны тартып, баягы көп чөптөрүңүздүн сыртка чыгып сатат экен. Анан тартсак дагы ушундай сбор ачып, элден акча чогулткан болчубуз. Бирок Идаят апанын ошол жакындары, туугандары чалып бизге азыр акчанын кереги жок, баары жетиштүү деп айтышты. Ошол чогулган акчаны чыныгы муктаждарга бергиле деп айтышкан болчу. Ошол жерде Идаят апага деп чогулган 300 000 сом бар. Ушуну сизге тапшырып коеюн. Бул дагы ошо элибиздин аманаты. Небереңизден дарылануусуна колдонуңуздар. Майли, Алла ыраазы болсун. Ошо Инаят апанын өмүрүгө Кудайым береке берсин. Тууган уруктары менен тынч болсун. Эч качан эч ким оорубасын. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Ошо тууган уруктарга рахмат, келиндерге, балдарга, баардыгы бала чагасы менен тынч болсун. Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат биздин үй бүлөнүн атынан. Рахимжан апа, канча каражат керектелип атат? Ошол операция канча сом турат экен, канча доллар? Ошо операциясы 60 000 доллар деп атат. Азыр канча чогулуп калды бул акчаны кошкондо? Бул акчаны кошкондо 30 000 долларга жетип калды. Кудай кааласа өткөндө ошо 20 000 доллар жөнөттүк. Уже немен баштады, лечениянычы. Тең жарым акча салган турбайбы? Эми азыр мынабу неме Мухаммед менен неберем менен дагы 10 000 доллар беребиз. Аллага шүгүр, рахмат ошо элдерге. Эми дагы калганын дагы ошо жардам берип койса, элдерден ыраазыбыз, берип атышат, Аллага шүгүр. Дагы ошо 30 000 болуп калса, Кудай кааласа жакшы болуп келип калат эле. Эми эки неберем тең бооруга басып аман келишsin. Ошо айта турган сөз. Урматтуу көрүүчүлөр, 2 күндөн кийин Назиме менен агасы Түркия мамлекетине учуп барышат. Ал жакка канча каражат керектелет жана ошондой эле Назименин ата-энесине жолугуп, ал жакта операция тууралуу кененирээк маалыматтарды бизге жөнөтүп турушат. Жатканыңыздар канча болду? Бул жерге келгенибизге, Түркияга келгенибизге 1 айдан ашты өзү. 1 айдан ашып өзү негизинен бул жакка деген жөн эле текшерүүдөн өткөн келгенбиз. Текшерүүдөн өткөн келсек, сөз пересадка деди. Анализ ушундай чыгып калды. Кете албай анан калып калып, 3 жума химия алат экен. 3 жумадан кийин андан кийин пересадка болот. Тууганынан анализ алып, андан кийин пересадка болот экен. Операция кайсы күнү болот белгиленген жокпу? 4-күндөр деди. 4-күн? Ушул 4-күнбү? Сен атың ким? Назиме. Назиме? Файзанын кимиси болосуң? Эдеси болом. Эдеси болуп, эмне келдиң бияка? Кан тапшырганы. Файзага кан бересиңби? Файзан сагындыңбы? Ооба. Качандан бери көрө элексиң? 3 айдан бери. 3 айдан бери? Файза жакында жакшы болуп чыкса, анан көрөсүң, а? Да, окуйчу.
урматтуу кыргыз элим, кызыбыз Файзанын операциясынын суммасы $60.000 болгонуна байланыштуу азыркы учурда $30.000 акча каражаты жетпей жаткан учуру кызымдын операциясынын убактысы жакынкы күндүн аралыктарында болуп өтмөкчү. Азыркы учурда сиздердин жардамыңыздарга муктаж учурубуз. Кызымдын өмүрү үчүн кайдыгере карабай жардам бериңиздерди өтүнөбүз.